Кыргызстанда орус таасирин жайылтуу менен алектенген Кремлдин жаңы башкармалыгы федералдык коопсуздук кызматы менен байланышы бар экенин The Insider басылмасы аныктады. Аны молдовалык бузгун олигарх Илан Шор каржылайт. Көп жылдар бою Кремлде Москва менен Бишкектин мамилесин президенттин чет мамлекеттер менен маданий байланыштар боюнча башкармалыгы көзөмөлдөп келген. Анын башында тажрыйбалуу чиновник Дмитрий Козак турган. Бирок 2025 жылы августта Владимир Путин Козакты жумуштан кетирип, башкармалыкты жооп салган. Анын ордуна стратегиялык өнөктөштүк жана кызматтык башкармалыгы түзүлгөн. Дал ушул мекеме азыр Кремлдин чет мамлекеттердеги жумшак күчөн жайылтып жатат. Ал эми ноябрда дал ушул башкармалыктын делегациясы Бишкекке келип кеткен. Бул мекеменин жетекчиси болуп мурдагы журналист жана пиарщик Бенчик Каймана аты менен таанылган Вадим Титов дайындалган. 20 жыл мурда Титов орус телеканалында Времечко деген берүүнү алып барчу. Андан соң көп жылдар бою Росатомдо иштеген. Титов Бишкек шаарында Евразиялык орус тили жана маданият борборун ачкан. Борборду молдовалык бузгун олигарх Илан Шор каржылайт. Азыр Садыр Жапаров учуп жүргөн 2 самолетту дагы Шор сатып берген. Өз мекени Молдовада Илан Шорго Кишиневдин банктарынан $1 миллиард мыйзамсыз чыгарып кеткени үчүн издөө жарыяланган. Ал эми 2024 жылы АКШ жана Евробиримдик Шордун Евразия компаниясы Молдовадагы шайлоого кийлигишкени үчүн санкция салышкан. Азыркы убакта Шор Орусияга Кыргызстан аркылуу санкцияны буйтап өтүүгө көмөктөшүп, Бишкекте орус миллиарддарын криптовалюта аркылуу жүгүртүп жатат. Евразиянын байкоочу кеңешине экс-Молдова сулуусу жана Мамдуманын депутаты Алина Аршинова да кирген. Аршинова тажрыйбалуу пропагандачы. 2000 жылдары ал Молдованын Приднестровье аймагында прорыв деп аталган орусчол, жергиликтүү атайын кызмат көзөмөлдөгөн саясий партияны негиздеген. Ал эми Украинанын Крым жергесинде ар кыл өлкөлөрдөн келген орусчул активисттер үчүн жаштар лагерлерин уюштуруп турган. Андан тышкары, Титов Бишкекте Номад ТВ деп аталган телеканал ачкан. Каналдын жашыл түстөгү күркөсү борбордук аянтка орнотулуп бир нече ай турган. Каналдын журналисттеринин көбү Евразия борборунда акысыз тренингден өтүп келишкен. Да, это пропаганда. Титовдун орун басары Антон Рыбаков алдагы мурда журналист болуп иштеген. Рыбаковду алгач Кремлге 2017 жылы референт катары ишке алышкан. Анын куратору Орусиянын президентинин администрациясына жиберилген ФСБнын полковниги Валерий Максимов болгон. Чекист Максимов Кремлде пландоо менен алектенет жана Грузия, Абхазия, Түштүк Осетия, Армения жана Кыргызстандагы шайлоолорду көзөмөлдөйт. Москвада болсо Рыбаков улуттук коммуникация өнүгүшүн изилдөө институту менен кызматташат. Институттун байкоочу кеңешинин курамына ФСБнын сырткы чалгындоо кызматынын мурдагы жогорку кызмат адамдары кирет. Ал эми башчылыгында сырткы чалгындоо кызматынын кадырдык резервинин офицери Владислав Гасумянов турат. Ал мурда Европада тыңчы болчу жана Италиянын мурдагы премьери Сильвио Берлускони менен дос болчу. 2026 жыл жаңырар алдында Кремлдеги жаңы башкармалыктын кызматкерлерине Орусиянын жумшак күчүн чет мамлекеттерде колдонуу боюнча тренинг өткөрүлгөн. Ийгиликтүү мисал катары Кыргызстан менен болгон мамилени көрсөтүшкөн. Семинардын угуучуларынын арасында ФСБ подполковниги Алексей Клечев дагы болгон. Ал мурда Кремлде Африканын куратору болчу. Азыр болсо жакынкы чет өлкөлөр менен алектенет. Карьерасынын башталышында Клечев ФСБнын кармо, дешифровкалоо жана электрондук билдирүүлөрдү анализдөө менен алектенген өзгөчө жашыруун борборунда кызмат өтөгөн. Клечевдин ушул борбордогу кесиптештери атомдук электростанциялардын, энергетикалык жана мунай газ компаниялардын түйүндөрүнө хакердик чабуул жасаганы үчүн ФБР тарабынан издөөдө.